Саламатсыздар, бүгін D суросын 100%-га чыгарайлы, аягына чейин. Бул жерде бул суроону чыгарыш үчүн эсиңизде болсо биз моуну чыгардык. ACR'ды чыгардык. ACM'ды чыгардык. Бирок все полностью чыгара элекпиз, ошо все полностью чыгарган аракет жасайбыз. Идея эмне эле? Идея бизде уже существующий ACR решение бар да, ошол ACR решенияны күчөтөбүз. Биринчиден эме кылайлы. Менде уже бар коддун кереги жок жакты алып таштайын. Себеби биз азыр 100%ге чыгарган аракет жасайбыз. Ошондуктан могул ACM'ди өзүнчө чыгараныбыз дагы кереги жок. Жана мына проверкалар жазыштын эч кандай кажети жок. Анткени биз азыр 100%ге ACMR деп коеюн, ACMR. Так. ACMR 100%ге чыгарганы аракет жасайбыз. Көргөнүңүздөрдөй, так, мод иштейт. Эми ACR-дин решениясын карайлы. Эстейли. Биз айттык. Если биринчи там акыркы операция плюс болгон эрлер чогулса, бул ans плюс там y умноженное на x'тер. X'тер деген мурдагы разбор боюнча эсиңиздерде болсо, бул мына эрлердин мына x'тердин көбөйтүндүсү. Y бул акыркы операциянын эмеси. Вот. Ал эми кемитүү болсо, монун ордуна s болсо, s y болсо, анда ans кемитүү y көбөйт x'тер. Бирок бизде ушул экөөнүн ортуна тең бөлүү болуп, көбөйтүү болсо эмне болот деген суроо болчу. Көбөйтүү болсо эмне болот? Бул жерде бир кыйын маселе бар. Басыңыздар, ошону түшүнүш үчүн бир мисал кылып көрөлү. M 2 дейм. Жана R 3 дейм. Эмне болуп өзгөрөт? Карайлы. Ответ бизде 1 болчу турабы? 1 бул жерде 2 өзгөрөт, 2 көбөйтөт. А бул жерде операцияны түшүндүрүп коеюнчу. Көбөйт 2 барабар 2. Астыдачы 3 жолу кайталаш керек экен. 3 жолу 2ге көбөйтүш керек экен. Бул деген менде бар уже 2-ни 3 жолу 2ге көбөйтүш керек. 3 жолу көбөйт 2, көбөйт 2, көбөйт 2. Ол нерселерди эмне деп жазып ташса болмок? Ойлонуп көрөлү. Муну биз 2 в степени 3 кылып койсок. 2 в степени 3 деп атасак болот. Башка айтканда, биз 3 жолу көбөйтөбүз да, биз мына 3 бул x'тер. А бул y. Басыңыз, ушуну жазып көрөлү. Там, допустим, ушундай кылдык, 2-ни 3 жолу көбөйттүк. Ответ какой-то эсептөөлү коюн, там мейли эсептеп коюңуз 16. Эми дагы бир жолу R2 кошулду. Бул жерде эмне болуп атат? Бул жерде 16-га, мына 16-га көбөйтүү. Неге көбөйт? Анткени көбөйтүү да, бул жерде мисалы плюс беле, бул жерде минус беле, бул жакта көбөйтүү болуп атат. Көбөйтүү. Биз 3 жолу көбөйтүшүбүз керек экен. Ошону 2 жолу кайталашыбыз керек. Башка айтканда 2 көбөйт 3 жолу көбөйтүшүбүз керек экен. Башка айтканда 2 көбөйт 3 жолу 5 жолу бири-бирине көбөйтүшүбүз керек. Көбөйт 2 деп 5 жолу. Аны жазгандын ордуна 2 в степени 5 деп койсок болот. Бул жерде кайрадан байкасаңыздар, бул x'тер. Так, свет темныйраак. Бул байкасаңыздар x'тер. А бул болсо y. А бул болсо ответ. Ошондо биз жазган ans көбөйтүү y в степени x'тер болуп атат. Бирок проблема бар. Ушуну азыр жазып көрсөк, эч канча 100%ге чыкпайт. Эмнеге? Биринчиден
x'тер аябай чоң сан болуп кетиши мүмкүн. X'тер аябай чоң сан болуп кетиши мүмкүн. Эмнеге? Постоянно R9 деген тест болсо, постоянно 9-ду толтура жол көбөйтүп, бул деген прям 10 100 степень деген сан пайда болуп кетет. 9-ду там 9-дун 2 неге мындай мисал келтирдим? Жакшыраак мисал бар экен. 9-дун 200 миңинчи степень элестетим бул не деген сан. Эмнеге биз муну постоянно калдыгын ала бербейбиз? Анткени ал даражада турганда антип калдыгын алып иштегенибиз туура эмес, анткени биз ошончо даража табышыбыз керек. Чытасыздарбы? Биз мунун калдыгын эмге алып таштаганыбыз эң туура эмес решение. Бирок муну тездетиш керек. Туурабы? Мунун степенди табышты тездетиш керек. Биринчи эле ойго келе турган нерсе бул бинарное возведение в степень. Там сан аябай кичине чоңураак болсо, бинарное возведение в степень. Аны бир карап көрөлү. Ал эмне дегенде? Давайте логиканы түшүндүрүп берейин. Басыңыздар, биз там 2 деген сандын 10-чу даражасын табышыбыз керек. 2-нин 10-чу даражасын табышыбыз керек. Не кылабыз? Биз 2-ни 10 жолу көбөйтүп чыкпайбыз да. Туурабы? Анткени 10 жолу көбөйтсөк, биз 10 операция жасаган болобуз. Бул жакшы решение эмес. Биз мынтсек болот. Жакшыраак решение тапсак болот. Мындай решение. Допустим, бизге 2-нин 5 даражасы белгилүү. Ошондо 2-нин 10 даражасы бул эмне? Бул болгон экөөнүн көбөйтүндүсү да. Бизге 2-нин 5 даражасы белгилүү болчу, ошону көбөйтүп койтабыз. Болду. Биз мисалы 2-нин 5 даражасы болгончо эле 32. 32-ни да 2 көбөйтө 2 деген жокпуз. Биз дароо 32-ге көбөйтүп койтабыз. Мына ушул принцип менен иштейт. Даражага там бинарное возведение в степень деген 2-ге бөлө берет. Биз бирден көбөйтүп отурган ордуна 2-ге бөлүп, 2-ден кыскартып, тез эле там, допустим, биз n операцияга көбөйтүп аткан болсок, наивный метод болсочу, биз аны тездетип, бинарное возведение менен логарифмге тагылабыз. Неге логарифм? 2 негизи. Анткени биз 2-ге 2-ден бөлүп, там 10 болсо 5-ке бөлүп, 5 болсо 4-кө, 2-3-кө бөлүп, ошентип бөлүп чыгарып кете беребиз. Ошондуктан бул решение эң сонун решениялардын бири болуп эсептелинет. Мынтели принцип. 2-нин 10 табыш үчүн 2-нин 5-ин табам, анын өзүнө көбөйтүп коем. 2-нин 5-ин табыш үчүн 2-нин 2-син табам, өзүнө көбөйтүп коем дагы, анан дагы бир жолу 2-ни көбөйтүп коем. Бул өзүчө типа иштин бири болуп атат, 2-нин 2-син табыш үчүнчү 2-нин 1-ин табып туруп, 2-нин 1-ин табам. 2-нин 1-ин табыш үчүн 2-нин 0-ын табып, 2-нин 1-и бул 2 да жөн эле. Ушинтип эле таштайынчы. Мынтип эле коеюн. Оппа. Көрсөңүздөр, биз тез эле операция жасабыз. Биз 2-ни таптым, аны көбөйттүм, 1 операция. 2-нин 2-син таптым, аны өзүнө көбөйттүм, дагы 1 операция. 2-нин 5-ин таптым, өзүнө 1 көбөйттүм, дагы 1 операция. 2-нин 5-ин таптым, дагы. То есть мен где-то 4 операцияга чыгарып таштадым. 10 даражасы, 10 операция эмес, 4-5 операцияга. Тезирээк кылып чыгартам. Ушул логиканы колдонобуз. Неге логарифмге түшүнөм? Анткени 2-ге бөлүнүп кете берет. 2-ге биз иштеген методду 2-ге бөлүп кете берет. Ошондуктан бул эмени там кодун аябай терең түшүндүрбөй, эң жөнөкөй рекурсиялык кодун жазып кое берейин. Басыңыздар. Pin по деп атайлы функцияны. Int a жана n. Там калдык биз унутпайлы там a'нын биз a'нын n-инчи даражасын тапканда калдык боюнча табышыбыз керек. Ошондуктан a'нын калдыгын боюнча табабыз. Менин мурдагы задача, сен калдык албайт десеңиздер, эстетип коеюн. Ооба, болбойт. Там x'терди калдыкка алып таштасак болбойт деп атам. А вот y'ти ала берсек болот. Постоянно көбөйткөн сайын ала беребиз. X'тер вот калдыксыз алар. Ошондой туруш керек. Ошол нерсени түшүндүрүп коеюн, Ошон үчүн бул жакта эгерде n там 0 болсо 1 деп кайтарабыз. Понятное дело. Эгерде
2'ye bölünse, anda tam 2'ye bölünmөй kalsa, anda mынтип койгонубуз жакшы болот. Return там bin po a n-1'di табуу көбөйтүү a. Там 1 алды, конечно, унутпайбыз, аны мод. Ушул нерселерди унутпайбыз. Неге n-1? Ну, типа нечетный болсо, там мисалы 2'nin 5'ini табыш үчүн мен не кылып элем. 2'nin 5'ini табыш үчүн мен 2'nin 2'син табып туруп, 2'ни өзүнө көйүп, анда бир жолу өзүнө көйүп, ошон үчүн биз 2'nin 2'син таба турган методко жиберип туруп, там 2'nin 4'ün таба турган, анын өзүнө көйүп коебуз. А эгерде четный болсо, понятное дело, просто алам тең ортосундагы сандын степенин, анын өзүнө көйүп коем. Көйүткөндө 1 алды, унутпайбыз. Мына бинарный возведение в степень рекурсиялык методу ушул. Эч кандай кыйынчылык жок. M2 деп коюн. A2, R1, R2. Жооп 3, туптура 9. Степень ушул. Эмеге интеграция кылайлы. Акыркы операция. M болсо не кылыш керек эле? Бул жака ушул ifти жазып таштайлы. Акыркы операция M болсо, ответ барабар ответ көбөйтүү, бир жолу көбөйтүү xi мод z барабар i, y барабар xi, x'тер барабар 1. Эми бул жакта эгерде xi ойлоп көрөйүчү, эгерде нени ойлонтабы, так, эгерде с m болсо, бул жакта ответ барабар ответ көбөйтүү, бир алды унутпайбыз, кош эмес көбөйтүү. Бул жакта bin po y-ти x'тердин даражасы мод боюнча 5 там s2 r2 ушундай эле r3 r2 m2 r2 туура тестти карап көрөлү. Там кана ошол тест. Так. Суроону жоготуп алган экен. Так. Ну, суроо киречи өзүбүз эле текшерип таштасак болот, давайте. Өзүбүз эле текшерип коелу. 5, там 1, 3, 2, 3. M2 2 көйүттүбүз, 2 болот. R2 2 жолу көйүттүк, R1 32. Ойлоно эле 2 жолу 2 көйүтсөк, так, 4 8 болот. 2 көйүт, там, жок, 2 көйүт 2, 4 көйүт 2, 8. Көйүт 2 16, көйүт 2 32, туптура. Туура иштеп атат. То есть бинпол туура иштеп атат. Ошону текшерет. Бул азыр 100%ге чыкпайт. Кайра эсетем. Анткени биз x'тер чоң сан болушу мүмкүн. Азыр бул x'тер чоң сан деп эсептей атабыз. Бул x'тер там лоңко бата тургандай кылып элестетип атабыз да. Ошон үчүн азыр бул чыгат. Бирок 100% эмес. Канча балл берет болуш керек. Көрүп көрөлү. Мына ушул Emacs сайтын карап көрсөздөр болот. 2-нчи степень ссылкада болот. Emacs сайтында аябай пайдалуу, көп ушундай жардам, там спортивный программисттерге жардамдарды көрсөткөн.
75 bal verettir. Эгер burada 65 birse 75 10 bal koştu. Тура. Себеби кайсыл немелерге иштебей аткан аз көрөлүчү. Кайрадан 76-ны кайрадан көчүрөт окшойбуз. Давай снова. Шайла. 75. Бизге так. Ну, 7-ci тезбер кошулуп тур. 8-ci жана 9-cu кошулган жок. 8-ci кошулган жок, анткени бул 1000 деп турат. 9-дун 1000-ci даражасы деле аябай чоң сан экенин унутпайлы. То есть биз азыр там 100%ке жакындаштык. X'терди кантип туура калдык алыш керек экенин түшүнүшүбүз керек, ошондо. Кантип там ушуну тездетсек болот, ошону ойлонолучу. X'терди кантип кичинерсек болот. Ушул жерде бизге Euler аябай чоң жардамга келет. Басыңыздар, функция Euler дегенди биринчи окуп көрөлү. Фи бул деген бирден, мисалы n'дин функциясы, Euler функциясы бул бирден n'ге чейин кайсыл сандар менен взаимно простой экенин түшүндүрөт. Взаимно простой деген кайсы сандар менен ноду 1, ноду барабар 1. Допустим, бул жерде мисал турат 1-дики 1, 2-ники 1, анткени там 1 менен де взаимно простой, 3-дүкү 2, анткени 1 менен 2 менен взаимно простой, 4-дүкү 2, анткени ал 1 менен 2 менен взаимно 1 менен 3 менен взаимно простой, а 2 менен взаимно простой эмес. Ошондон бул жакта 2. 5-дики 4, анткени ал ага чейин бардыгы менен взаимно простой. Ушундай кызыктуу Euler деген нерсе бар. Эми бизге эң кызыктуу жер, Euler'ди издештин кереги жок, азыр түшүндүрпөйм эле. Бизге эң кызыктуу жер могул жер. Самое известное и важное свойство функции Euler выражается в теореме Эйлера. Теорема Эйлера. Могул теоремада бизде эң керектүү нерсе вот ушул жерде. Көрсөтөйүн. Не деп атат? А Euler M mod M барабар 1 деп атат. Көрсөңүздөр, Да, где А и М взаимно простые. То есть бул мод 1 экен. Ушул куртой нерсе бизге эң керектүү нерсе. Ушул жерден нени чыгара алабыз биз? Биз биринчиден ойлонойлу. M простой сан болса, Euler кандай болот? Давайте, M простой сан. Euler кандай болот? M бирден M'ге чейин бул менен взаимно простой болгондордун саны M-1. Доказать этели. Анткени M простой да, ал өзүнө чейинки баардык сандар менен взаимно простой. Ошондуктан M-1. Бирден M-1ге чейин баардык сандар менен взаимно простой. Ошондуктан простой болгон учурда могул нерсени фи M'ди просто А M-1 там мод M барабар 1 деп койсок болот. А муну в свою очередь карасаңыздар, M'ге мод кылганда 1 калдык калып калат экен. Кайсы учурда калдык болбойт? Калдык 0 болот. Ойлонуп көрөлүчү там. Эгерде санды 5ке бөлсөк калдыгы 1 болуп атса, демек кайсы санга бөлсөк калдыгы вообще болбойт. Анын биринчи даражасы мод М барабар анын Б мод Euler M мод M. Просто как факт ушуну кабыл алыңыздар. Ушул нерсени как вообще жөнөкөй нерседей.
Бул прям сиздерге информация болсун. Ушундай теорема бар экен дегенчи, что А Б мод М барабар А Б мод Эйлер М мод М. А биздин случайда бул аябай жеңил болуп калат. Анткени простой сандын эйлери, эстейли, простой сандын эйлери бул m-1. Эмне үчүн? Анткени ал өзүнө чейинки баардык сандар менен взаимно простой, ал простой сан. Ал өзүнө чейинки баардык сандар менен взаимно простой. Демек, бул биздин случайда А Б мод m-1 мод М болуп эсептелет. Эмне бул вообще керек эле? Мен кайра айттым. Б бизде аябай чоң сан болуп кетти деп. Ошол чоң санды кыскартыш керек. Кантип кыскартабыз? Мен сиздерге көрсөткөн метод менен кыскартабыз. Вот ушул биздин чыгаруу методу. Болду. Ушунун кодун жазып көрөлү. Демек биз x'терди m-1ге кыскартышыбыз керек, Мен мынтип койсом болмок. Бул жерге x'тердин ордуна моддун ордуна там мод -1ге кыскартып койсом болмок. Бирок бул аябай туура эмес решение. Эмнеге? Азыр себеби биз могул учурда жөн эле көбөйтөбүз да. Жөн эле көбөйтүп аткан учурда просто мод кылыш керек. Ал эми степень болгон учурда мод -1ге. Ошондуктан биз экинчи x'терди ачканы туура келип калат экен. Экинчи x'терди x'тер 2 деп ачып таштайлы. Бул жакта ошону жазабыз. x'тер 2 барабар x'тер 2 көбөйтүү бул атайын даража үчүн өзүнчө. Бирок калдыгы -1 болгон. x'тер 2. x'тер 1 дейна. Бул жака x'тер 2 барабар. Так, x'тер 2 барабар. x'тер 2 барабар. x'тер 2 барабар. Иштетели. Бул x'тер 2 не деп атат? Бул да бир сан. Так, иштетели. Туура так. M2, R2, R3. Аябай чоң сан. Слишком чоң болуп кетти го. Карачсельчи. 3, M2, R2, R2. Так. Туура эмес. Мындай сан чыкпаш керек эле. Демек бас эле x'тер 2 туура эмес эсептелип атат. Так, опа. Могул жерде экен, значит. x'тер 2 өчүш керек. Так. Против тура контрольный бет текшерүү. 3 M2 R2 R1. Тура. Жиберели. %% чыгыш керек. Чыкты. Биз область суроонун экинчи күнүн биринчи суроосын чыгардык. Кийин дагы башка суроолордун разбор кылабыз. Каналда видеолордун уведомленияларды жандырып, байкап, карап туруңуздар. 13% чыгарыптыр. Так, 10 киши 7-нчи ордунда дейт. Ну, достаточно секунд экен, 171 миллисекунд. Кийинки видео чыкканга чейин.